Пассаттар билеттери тектик, бактары тектик, участкаларды коюлуп. Эми бул баягы таксисттер кайерде турат? Баягы айтканча. Таксисттердин баары бияктан жылдырылды. Кайер турушат? Жанында батон бар. Так, начальник болду. Ол жанагы таксисттер боюнча. Таксистер боюнча өтө көп эмелер баягы жалпы чыгып жатат. Ошол боюнча бир айтты, 2 айтты, кеч болбой да. Ушул адамдар менен порядок кылалбайсың. Порядокко келдик. Bunun артында базар бар. Базардын арасына кирип аралашып кетип аткан. Азыр алардын баарын текшерип кетти. Сен таксистер баягы клиенттер келип турууда мына Өзбекстандан чыккан адамдар менен ызы чуу уюшуп калат. Жок, андай факт жок. Ал жана блогер сүйлөгөн. А у факт не нашелся. Не нашелся. Не подтвердился. Биякта болсо бүт таксисттердин баары Мына уже порядок болуп калды. Баары сону бар порядок. Жолду киргизгенде порядок болуп калды. Кандай бардак бар. Сону порядок. Эми ушул порядок кармаш керек да. А порядок кармаш бир эле администрациядан эмес, мындай милициядан көп нерсе мындай аныкталат да, милициядан көп нерсе көз каранды да. Эгерде силер жакшылап карасаңар эле, милиция көчөдөгү келгендерди, мына как раз Өзбекстан менен чегара кирген, чыккандарды жакшылап карап турсаңар да. Так, жерде баягыдай зордук, зомбулук, бирөөнү мурдап кетпей, тонап кетмей эле жок болсо болду, калган жакшы. Биякта порядок күнү 6 кызматкер биякта дежур кетет. Андан тышкары патрульный милициябызда дежур кетет. Постоянный кызматкерлери 2 смен болуп тонап чыгышат болуп барат. Бул жердеги баягы базаларда эмне болду, бул жердеги база? Бул жерде бир база бар. База бул жерде стоянкада иштеп турат. Жанында, мул жанында. С этой стороны база бар. С левой стороны. Могу жердеги болчу. Жакшы, ошон үчүн милиция карагыла. Керек. Эң негизги маселе сиздин колуңузда болчу. Сау болуңуз. Кандайсыңыз? Жакшыларбы, иштеп кичине мына жакшы болуп кетти. Мусорларды коюпсуңар, Күндө жууп тазалашат. Күндө отдельно бияка көтөймени коюп койдук. Пасмен иштешет. Ну, порядок эми болду. Жактачы, порядок эми болду. Анан чегерачыларыбыздан кабар алайын, сиздер болот. Жолдоштор ага, доступ көзөмөлдөө пунктта мамлекет чегара бузулуп катталган жок. Башкармалык баш полковник Исмаилиев. Эркин тур. Эркин тур. Жолдош генерал полковник, доступ көзөмөлдөрүнүн башчысы подполковник Исаков. Доступ бажаттын башчысы подполковник Алибек. Ош бажысынын башчысынын орун басары подполковник Исбеков. Жакшы. Точно. Сен ушул посттун башчысы сен, а? Так точно, Жолдош. Жакында райондун башчысы. Так, бул жерде жанагы кирген чыккандардан акча топтоп атат, алып атат деген маселе эмне болду? Алардан жоюлду. Якты койгондон кийин баягы сиз коюп кеткен замечаниялардын баарын жойдук. Азыркы убакта скопление жок. Кабиналар толтура. Кирген чыккан машинелерден, пассажирлерден акча топтомой токтодубу? Токтоду, Жолдош. Точно. Так точно. Жидаганы текшертейин. Никак нет, андай жок. Так, эмне болду? Андай фактылар азыр жок, жолдоштор. Булардын азыр бир проблемасы болуп атат, нехватка кадров. Себеби дегенде Понятно, хорошо. Она другая проблема. Вот по части коррупционных проявлений. Так, эгерде кимдир бирөө эме ушул жерде канча жолу спецмероприятие өткүзүлдү? былтыр бир, мурдагы жылы бир өткөрүлгөн. 2 жолу өткүздү. Так точно. Так, 2 жолу өткүздү. Ошондо деле токтогон эмес. Бул эми баардыгы эми жетекчиден эле. Эгер сиз эле карасаңыз токтойт. Так точно. Сиз эми карабай коесуз. Сиз карабай коесуз. Карайбыз. Анан кийин анча-мынча тыйынтып алып аласыз. Ошо менен анан биринен бири уланып кетеби. Андай болбосун, уктуңарбы? Бир эле чегерачылар эмес, таамашыл. Уктуңузбу? Сиз жооп бере аласыз. Эч кандай коррупциялык проявление жок. Кирген чыккан машиналардан, товарлардан, элдерден эч нерсе алынган жок. Точно. Мага телевидение тартып атат. Эртең мага бирөө жаловаться этсе, сразу жооп бересиз. Сиз начальник, сиз экөөңүз жооп бересиз. Так точно. Эртең бирөө эле жаловаться эте турган болсо. Ошон үчүн жакшылап карагыла жигиттер. Бул оюн эмес, жөнүнө келип эле көрсөтмө эмес булчу. Макулбу? Бул жөнүнө келип эле эмес. Биз элдин коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Обязательно это
В любом случае, другого выхода нет. Не подумайте просто так здесь работать или что-то там каким-то образом на себя наживать. Этого не будет. И этого не допустим. Не жақсылап қараңыз. Сіздерден біріншіден сұраныс қатары айтамыз, өзіміздің жарандар қатары. Екіншіден, сол біздің мемлекет қызметкерлер қатары сізге талапты қойылған үшін. Жақсылап қараңыз. Сен жауап бересіз бұл жерде. Конкретно. И сіз а сіздер жетекте жарайды. Жарайды. А егер де сен қыла алмай тұрған болсаңдар, анда уже башқа жетекшілер. Шығады. Тұрамыз? Периодически келіп қарап отырсыз. Қанша адам келіп жүреді? Где-то 15 000-ге жақын. Күніне. 15 000-ге жақын кіші. Күніне қанша адам келіп жүреді? 20 мыңға жақын. 20 000 адам күнде келіп шығады. Ертеменен поток қаяққа? Ертең поток в основном біз тарап. Қырғызстан. А кешінде Қырғызстаннан бияққа шығады. Емне бойынша? Емне бұлар не қылады? Жұмыс істеген. Я. Жұмыс істеген. Жұмысқа кірішеді дағы. Өзбекстан граждандары жұмысқа Қырғызстанға кіреді. Ана қайрат жиып кетеді. Кешке шейін істеп жиып кетеді. Bir de gün işteyim. Hep girip çıkışıyor.